Эфирибизди алдын карай улайбыз. Жана сиздерге айтып өткөндөй эле коногубуз бизге келип кошулду. Кайрымдуулук жөнүндө сүйлөшүүбүз. Ким десеңиздер, кесиптешим Айгерим тааныштырып өтсүн. Кызыл өзгөрүш коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси, теолог Асхат Арасолов. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Алейкум ассалам. Кутмандыгыңыз менен. Рахмат. Алгач фонддун жетекчиси таңды кантип тосот? Өзүңүздөр билгендей эле биз мусулман баласы алгандан кийин эртең таңды намаз менен тособуз. Андан кийин үй бүлөгө жылуулук, маанай, андан кийин андан ары ишти улайбыз дегендей. Эң жакшы сөздү созбой эле дароо эле баштайлычы. Фондуңуздар качан ачылган, кандай жардам көрсөтүп келатасыздар, жаңылыктарыңыздар тууралуу дароо эле баштайлычы. Рахмат. Биздин фондубуз Кызыл өзгөрүш кайрымдуулук фонду ушул жылдын 20-апрелинде жердештерибиздин демилгеси менен түзүлгөн. Биздин фонд негизи Кызыл өзгөрүш Токтогул районуна караштуу Кызыл өзгөрүш айылына тиешелүү. Ошол бир эле айылга жардам көрсөтүлүп, ошол жактагы муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга жардам берүү менен алектенип келет. Кененирээк маалымат берип келсем, көпчүлүк учурда азыр азык-түлүк таркатылып келет. Ай сайын 10 үй бүлөгө чукул продукт таркатылат. Андан сырткары ооруп калган, катуу ооруп калган жердештерибизге, майып үй бүлөлөргө жана башка ким кандай орчундуу маселе менен кайрылса, ошого кичине акча чегирип жардам берип турабыз. Демек сиздердин фонд айылдагы эле бир демөөрчүлөрдүн демилгеси менен түзүлгөн. Албетте. Анан ошол айылдагы эле муктаж болуп калган адамдарга жардам бересиздер. Бирок алда дагы балким башка жакынкы коңшу айылдарга дагы жардам берейин деген ниетиңиздер бар. Ал сөзсүз түрдө биздики Кудай буйрса айылдан ааламга деген демилге менен бүткүл дүйнөгө чейин созулушу мүмкүн. Биз негизги айылдан баштаганыбыз себеби бул өтө маанилүү нерсе. Себеби дегенде бул шаарда жүргөн жердештерибиз, жарандарыбыз өзүңүздөр белгилүү ишкерлик менен алектенип, аны муну менен алектенип, баягы колунда бар турат. Анан өзүнүн мекендештерине, өзүнүн айылына жакшы баягы жүрөгү менен чындап жардам берет экен да. Биз биринчи эме кылып көрдүк, айылга барып, Кызыл өзгөрүштү жакшы бир съемкага тартып, жакшы монтаждап, баягы кулайын деген үйлөрдү, кыйналып жаткан элди тартып келип, анан бул жактан марафон уюштуруп, анан элге көрсөтсөк, эл жакшы кабыл алды. Анан ошон үчүн ошого багыт алдык да. Же болсо буга чейин деле баягы кайрымдуулук иштерди көп кылып келгенбиз. Бирок баягы жакшы болчу эмес да, демөөрчүлөр көп колдой берчү эмес. Көрсө өзүнүн айылын абдан жакшы колдойт экен. Жакшы. Бизге кимде-ким жаңы кошулган көрүүчүлөрүбүз болсо кутмандаңыздар менен дейбиз. Андан кийин коногубуз менен дагы бир сере тааныштырып өтсөк, Кызыл өзгөрүш коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси, теолог, кимдин суроолору бар болсо, кызыктуу бизге берсеңиздер болот. Коногубуз жооп берет. Анан алгач эле ошол кайрымдуулук негизи кандай аткарылышы керек? Кайрымдуулук негизинен мен теолог болгондуктан дин жаатынан айткым келет. Кайрымдуулук негизинен баягы Алланын ыраазычылыгы үчүн аткарылыш керек. Бул кайрымдуулук ислам динине мындай байлап сөз айтканда бул садака. Садака бул ыктыярдуу түрдө берилет. Зекетти дагы айтсак болот, бирок зекет фонд аркылуу берилбейт. Фонд аркылуу түзгөндөр бар, бирок бизде анчалык жок эмес. Айрыкча садаканын негизинде гана ишке ашат. Садака ыктыярдуу түрдө берилет. Болгону баягы жекеме эмес, баягы жамаат менен да. Баягы башкага садака жарыя деп коет. Кимдир бирөөгө жардам берип атса, күчтүү күчсүзгө, алсызга жардам берип атса, ошону баягы ушундай жакшы иш жашан жүрүп атыптыр, мен дагы кылсам экен деп баягы үгүттөө иретине башкалар дагы ушул ишти улантып кетет. Демек сиздердин бюджетиңиздер ошол садаканын эсебинен чогулуп турабы же кандай? Биздин бюджет азыр биздин казына ошо жердештерибиз тарабынан жазгы күзгү марафон, андан сырткары ай сайын эмелер чогулуп турат, баягы взнос, айлык төлөмдөр. Ошонун негизинде бекемделип, айрыкча 6 айда бир чогултуп алабыз, ошону 6 айдан 6 айга чейин жетип турат. Жакшы. 2 жыл, 3 жылдын ичинде биздин Кыргызстанда
айыл жергесинде ошол мына жаштардын демилгеси менен көптөгөн жакшы жаңылыктар болуп жатат. Ошол эле баягы стадиондор, спорт комплекстер, айтор жаштарга керектүү нерселердин баары өнүгүп өсүү үчүн айыл жергеси өзү эле бири-бирин колдоп, бири-бирине жакшы мамилелерди ынтымакты бекемдеп келе жаткан чагы. Анан мына ошол мисалы үчүн базарларда, көчөлөрдөн жанагы сурап отургандарды көрөбүз да. Анан ошолорго мындай садака берүү туурабы, мисалы үчүн базарларда, көчөлөрдөн жанагы сурап отургандарды көрөбүз да. Анан ошолорго мындай садака берүү туурабы, мисалы үчүн адамды көрүп бериш керекпи же негизи эле кайрымдуулук дегенде кимдерге барып бериш керек? Туптуура айтасыз. Негизи кайрымдуулукту ислам динине белгилеп өткөндөй эле эң алгач жетимдерге, жесирлерге, майыптарга, мунжуларга, анан жакыр деп дагы айтылат, кедейден дагы төмөн эч нерсеси калбайган исламда. Анан мусапырларга, жолдо калып калгандарга, анан карыздарга, ушуларга берилет. Анан сурооңо айгерим тактап жооп берип кетсем, жана көчөдө калып калган, көчөдө тилемчи болуп жүргөндөргө берсе болот, бирок мындай бир көз кыйры менен баам салып коюш керек да. Ал чын эле муктажбы же балким жалкоолуктун негизиндеби депчи. А бизде коомдо ар кандай да. Анан ушу мен кыргыз элине кайрылып кетет элем да. Бизде баягы фонддор көп ачылат, бирок ушу баам салбай калабыз, көчөдө кайыр сурап, ушундай тилемчилик кылып жүр мечиттерде аябай көп да. Ушулардын үстүнөн изилдеген фонд жок. Ушулардын үстүнөн изилдеп тактап, же болсо мамлекеттик органдарды изилдесе болот, эмнегедир кайдыгербиз. Каяктан келди, чындыгында эле муктажбы, бүт ат фамилиясынан өйдө тактап, каякта жашайт, үйү барбы, жокпу, бүт баарын тактап, анан ошонун негизинде иш алып барса. Мен жеке адам катары 1-2 жыл 1-2 адамды сүрүштүргөм. Чындыгында үйүңүздү көрсөтүңүз десем, көрсөтпөй качып кеткен бир эжечи. А бирөө көрсөтүп, ага кичине бирөөлөр тарабынан жардам болгон да. Ошондон улам айтып атам. Жакшы. Себеби дегенде такталбаган маалыматтарды айтып өтсөм, жана ошол көчөдө тургандардын үстүнөн карай турган адамдар бар экен. Бул такталбаган маалыматтарда, бирок факты менен келтире турган болгондо, биз жактан эле тааныш эже ушинтип көчөдөн кичинекей баланы баягы мечиттердин астында атайын жума күндөрү айрым адамдар тура алат эмеспи балдар менен, анан ошого атайын барып жардам берейин деп соода кылып алып барып үйүнө жеткизип коеюн десе, ар кайсы ушултууларды айтып, аягы келип эле жөнөкөй эле жакшынакай эле жашаган айым экен. Бул ошол сиз айткандай эле жалкоолуктун айынан эле ошол жакта отурганда болот экен. Анан ошол кайрымдуулук фонддор мына ошолордун баарына маалыматтарын алып, ошол өзү тууралуу маалыматтарды алып, анан гана жардам берсе деген ойлор бар. Негизи мен ойлоп атам да, Кыргызстандын ар бир айылында ушундай фонд болсо жакшы болор беле деп. Демек ар бир айылдын ошол жаштары ушул демилге көтөрсө жакшы болмок, Бирок ошол эле улай. Фонддордун көбөйүшүнө кандай көз караштасыз? Албетте. Фонддордун көбөйүшүнө оң көзүбүз менен карайт эмеспизби? Фонддор канчалык көбөйгөн сайын ушунчалык сүйүнөбүз. Мен мисал берип кетсем, Осман мамлекетин билебиз, баягы ислам динин дүркүрөтүп турган учурда, жер шарынын жарымынан көбүн карап турган учурда ислам мамлекетинде ушунчалык ислам дини өркүндөп, фонддор да аябай өнүккөн. Көбүнчө биз баягы фонддорду ошол жактан үлгү алабыз да. Кайрымдуулуктун түрлөрүн кылып, жардамдардын түрлөрүн кылып, баарын бүткөндөн кийин ушундай фонд ачылган, жерге ким түкүрсө, ошол түкүрүк элге баягы оор алып келбесин, же болбосо ыңгайсыздык, адепсиздик алып келбесин деп ошонун үстүнө гүл же топурак себиш үчүн фонд ачылган да. Менимче фонддор ушунчалык көбөйө берсе, балким жөнөкөй эле жарандарга үйдөн белек кылып, же болбосо ар кандай бир кичине окуй албай аткандарга окутуп, ар кандай түрдүү күтүлбөгөн жардамдар болушу мүмкүн да. Же болбосо элибиз байып ушунчалык садака зекет менен берип келсе, садаканы кимге берерин билбей, балким кедейлерди талашып калуу да мүмкүн. Бул баардык нерсе Алланын колунда, балким келечекте болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Анан карлар үйү көбөйүшүнө эмне себеп болуп атат? Карлар үйүнүн көбөйүшүнүн себептери Аллах кечирсин, жүрөгүбүздө баягы ыйман жоктуктан. Ата-эне бизди 10 баланы батырат экен, бирок 10 бала биригип бир ата-энени бага албай, айрыкча кыз келин кечирип коесуң. Кыз келиндер көбүрөөк күнөөкөр десек болот. Кыз келиндер
эме болуп атпайбы, мындай жаңы жашоо, европейский жашоо деген эле колдордун учтары менен жашагысы келип эле баягы ата эненин сүйлөгөн сөзүнөн иренжип, албетте баягы мындай копол угулушу мүмкүн, себеби дегенде алар 20-кылымдын адамдары, 20-кылымдын сөздөрү башка. А 21-кылым бүт эле хайп, анан кийин Instagram, Facebook, жалаң жаңы сөздөр, жаңы заманбап сөздөрдү айтканда ата энеге кызыксыз болот дагы, ата эненин сөздөрү жаш келинге кызыксыз болот. Анан иренжип эле, кыймыл аракетинен иренжип, тигүү кылып, анан жолдошуна айтып, анан жыйынтыкта жакшылап барып карлар үйүнө барып, баягы эне же ата отурса, үйүнө караганда карлар үйү жакшыраак көрүнүп кетет. Ал жакта кичине карлар менен маектешет, аларды ыргесе болот, концерттик программа болот, анан карап көрсөм, бул жакта эле кала берейинчи дейт экен да. Дароо эле барып калбайт менимчечи. Биринчи үйдөгү келин менен бала ошончолук деңгээлге жеткирет. Үйдө суз жашоо, макул баксын, макул азык түлүгү бар, тамак ашы бар, бирок баягы ата энеге жетиштүү мээрим бере албай калат да, алектенбейт. Бала деле мисалы үчүн макул ата энесине катып айтпайт, жумушуна барат, келет, кайра келет, спорттук машыгуусуна кетиши мүмкүн, бийине кетиши мүмкүн, ал жак бул жакка кетет. Анан ата энеге маани бербейт, сүйлөшпөйт, баарлашпайт. Анан ата энеге жашоо кызыксыз болуп калат. Күндөрдүн биринде балким карлар үйүнө барат дагы, барса ал жакта жашоо бир аз жакшырактай, бирөөлөр менен сүйлөшөт, эс алууга барат. Анан бул жак жашоо деп ошол жактан да көбөйүшү мүмкүн да. Ошо баягы биз аябай эле таш болуп кетип эле, чык бар апарып эле карлар үйүнө тапшырып атат дегенден алысмын, байкабай кылынып атышы мүмкүн да. Мындан бир аз жыл мурдараак айтор карлар үйүндө көбүнчө орус апаларыбыз эле болчу экен да. Анан акыркы жылдары 50%дан көбүрөөгү кыргыздар болуп кетиптир. Бул менин оюм, жеке бир оюңузду билдирип кетсеңиз. Деги эле Кыргызстанга карлар үйүнүн кереги барбы бүгүнкү? Кереги жок. Менин оюмча болсо, мына Чечняда балдар үйүн жок кылып коюшту да. Алар деген айтты, бизде балдар үйүн токтотобуз, бардыгыбыз тең балдар үйүндө канча бала болсо ошону бөлүп алабыз деди. Бизде деле кыргыздын азаматтары кур эмес, учур эмес, патриоттор көп. Менимче бир күнү чыгабыз дагы, келгиле, макул. Сен өз ата энеңди бага албасаң, анда сенин ата энең мен багам. Менден 2 ата эне. Мисалы үчүн Марс келет да, менден 5 ата эне. Менден 3. Да бөлүп алабыз дептир кыргыздар. Карлар үйүн жок кылып баардыгы бөлүп алып. Ушул нерсенин болооруна көзүңүз жетеби? Көзүм жетет, себеби дегенде, мына биз кайрымдуулук менен алектенип, дин жаатында жүргөндүктөн билинбеген, мына медиага чыгып жарыя кылып атабыз, бирок жарыя кылынбаган дагы көп жакшы иштер жүрүп атат. Албетте. Жакшы иштер жүрүп атат. Ошолордун эме тыянагына таянып туруп айтып атам, болушу мүмкүн. Бирок муну кимдер кылат? Бир гана жүрөгүндө бекем ыйманы бар, Алла үчүн жанын аябаган, Алла үчүн динин берген жаштар, убактысын берген жаштар аткарышы мүмкүн да. Демек башыбызды бириктиришибиз керек экен. Биздин көптөгөн нерсени билдирүү келип атат. Эшиңиздерге ийгилик, Аскат байке, кутмандаңыздар менен. Ассаламу алейкум Марва телеканалы деп. Анан өзүңүз тууралуу дагы ошол айтып өтсөңүз. Кайсыл жактан уланып аласыз? Мен өзүм тууралуу айтсам, Салауат областына караштуу Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылында туулгам. Кесибим теолог, 2005-2010 жылы бүтүргөм. Андан сырткары жеке ишкерлик менен алектенип келем буларга чейин. Анан тийип качып ушундай кайрымдуулук иш-чаралары менен же болбосо диний сабактар менен жаштар сүйлөшүү менен иштешип калабыз, өзүңүздөргө маалым болгондой эле. Жакшы. Эң жакшы бир суроо келиптир. Макул, Айгерим, сени окуп койчу. Фонддон жардам катары берилген акчаны алган адам кандай колдонсо өзү билеби же фонд көзөмөлдөбү? Бир окуя болду го, акчага машина, жер алып алды деп ызычы болду. Ушундай факт бир окуя болду го, акчага машина жана жер алды деп ызычы болду дейт. Жок, ал бул деген жана эле айтпадымбы? Бул фонддон берилген акча садака катары кетиш керек. Садаканы алган адам ыктыярдуу түрдө. Жада калса зекетти дагы. Зекетти да кедей же болсо жарды муктаж алды, өзү каалаган жака иштетүүгө. Эми Кудай сактасын, ичимдик ичип же жана башка кылып алса, анда экинчи анда эле тийише албайсың, болгону экинчи ирет берилбей калат деген сөз да.
Анан өзүнүн эрки эч бир фонд мындай мажбурлай албайт го дейм менимче. Мен уга делек мүмкүн дагы эмес да. Бул эми ыктыяр түрдө берилет. Бул маалымат балким туура эмес. Туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн ага. Кутман таңдайт. Чоң рахмат сиздердин да кутман. Мен жанагы баса белгилеп айтып кетейинби? Жер алына турган акчага баягы машина алып алды деп атабы, негизинен ислам дини боюнча Жок, бул акчага, топтолгон акчага жер жана машина алып алды деп атат. топтолгон акча, берилген акчага деп туурабы? Фондко топтолгон Мисалы үчүн акчаны элге Максымага- таратпай эле жер жана машина алып алды. Албетте 200% туура эмес да, антип болсун. Андай мүмкүн эмес. Андай болсо анда Кудай Таала өзү акыретинде кандай жазбайт Алла билет анда. Жакшы, бизге сөзү билдириптир. Ассаламу алейкум, Марва каналы. Мен саламым абжийым узаккы жолго жыгып жатат, жолу ачык болсун, жакшы жетип алсын демекчи. Мен көк белден сиңиңиз Элиза дейт. Жакшы жетип алсын, жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун. Анан биз маегибизди угайбыз. Мына ошол кайрымдуулук дегенде эле баягы кандай дагы мындан сырткары пайдалуу иштерди жасаса болот? Кайрымдуулук дегенде абдан көп нерсени жасаса болот. Мунун чеги жок, айта турган нерсе. Биздин баягы тилмештери же болбосо кыргыздын баягы адабият эмелери айтып келишет. Кайры депчи, жакшылык нерсени кайры деп чечмелешет. Бирок мен араб тилинен хайр деген сөздөн алгым келет. Хайр амал деп коет, жакшылык кылуу ошондон алынган. Жакшылык кылуунун түркүн түстүү амалдары бар. Мисалы кечегиден эле биз кыска метраждуу фильмден көрүп аябай эме болдум. Бизде жергебизде билинбеген менен көптөгөн жетимдер бар. Жетимдердин макул курсагы ток. Бирок баягы мээримден алыс калып калган үй бүлөлөр бар да. Ошолорго же алардын укугун коргош керек, же болбосо балдар үйүн жакшы баягы заманбап түрдө жакшы шарт менен эме кылыш керек. Ачыш керек, же болбосо ошол балдарды бизге окшогон жарандар бир канчадан кылып алып багып алышыбыз керек да. Бул бир гана айта турган нерсе, жакшылык кылуунун өтө көп түрлөрү бар. Жол дагы салса болот. Мына ислам дининде жолду салсаң кыяматка чейин, же болбосо ошол жол талкаланганга чейин сооп болот. Же болбосо көпүрө салсаң болот. Мечитти айтпай эле коеюн, бардыгы эле билет. Өзгөчө дагы башка бир айылдарда дагы ошол суу жаатында дагы суу алыш. Мына араб туугандарыбызга рахмат айтып кетебиз, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Бир канча жылга чейин Советтер Союзу таркагандан бери мечит салып келишти эле, мечиттер салынып, айрым мечиттер бош болуп калды. Анан элдер дагы айтты, суранды, мечит эле сала бересиңерби деди. Мынакей сууну баштады эле канчалаган айылдарга сонун шаркыратып сууну чыгарып койду. Суу өмүр булагы деп сууну ичкен сайын араб туугандарыбызга Алла билет канча сооп кетет. Ассаламу алейкум замандаштар, Марбат орун алып барчылар, ишиңерге ийгилик, чыгармачылык өркүндөй берсин. Ак бешимден ысык салам дейт. Чоң рахмат, сизге дагы ысык салам жолдойбуз. Анан көптөгөн мекендештерибиз бар, ошол жардам бере алат, колунан келет. Мисалы сиздин айылыңыздагы адамдар жардам бере ала тургандар сиздердин фондко кайрылат экен. Алардын барар жери белгилүү. Ал кээ бир адамдар бар, колунан келет, бирок кайсыл жерге барышты билбейт. Ошолор эмнеден баштаса болот? Же мечитке барып берсинби, же карылар үйүнө, же балдар үйүнө? Кайсынысы көбүрөөк муктаж? Же издесинби муктаж адамдарды көчөгө чыгып алып? Эң негизги биринчи кеңешим мечитке барсын. 5 убакыт намаз окубаса да жума намаз окусун. Жума намазда биздин имамдарыбыз ар бир жума сайын муфтияттар аны белгилеп койгон, ар бир жума сайын вааз берилбеген, баягы баян берилбеген мечиттер ошол жерде бүт түшүндүрүп айтып атат. Айтылбай калса намаздан кийин имамга кайрылсаң каяка белиш керек, эмне кылыш керек. Анан дагы балким эфирден пайдаланып айтып кетем. Бизде 1000ден ашык айыл өкмөт бар республика боюнча. Ошонун бардык жеринде ушундай фонд ачылуусун каалайт элем. Себеби дегенде ар бир мекендешибиз колунда барлар өзүнүн жерине бергиси келет. Башка жактарга деле берип жүрүшөт, башка фонддорго, бирок өзүнүн жерине, өзүнүн туулуп өскөн жерине баягы суудан агып кетип, көпүрө жок болуп калган кездерде көпүрө салып бериши мүмкүн дегенде. Албетте, ошол жердин шартын да аябай жакшы билет эмес. Жакшы билет. Эфирибизди алдыны карай улайбыз. Биз болсо кайрымдуулук жөнүндө сүйлөшүп жаткан учурубуз. Эгерде суроолоруңуздар болсо же сунуш пикирлериңиздер болсо, албетте кабыл алганга даярбыз. Анан бүгүнкү күндө мисалы үчүн көптөгөн
кыргыз кедейбиз дейбиз, бирок Бишкекти эле карап көрө турган болсок, 300дөн ашык ресторандар, 3000ден ашык тамадалар бар. Эми ырчыларды айтпай эле коелу. Айтпай эле коелу. Тамаша ретинде картошкадан көп деп коет эмеспиз. Тамашоочулар да бар. Тамашоочулар бар. Анан эми тойдун баасын чыгашасын айта отурган болсок, Бер жагы 100 000. Кыргызстандын экономикасы эч эле көймөк болуш керек деп ойлойм. Анан мына ушул бай адамдардагы кайрымдуулук жаатында кандай көз карашта, же болбосо ушундай бай адамдарда сиздерге мындай кеңешин айтып, же болбосо мен ушундай жардам берет элем деген дагы адамдар барбы? Ошондой адамдарга кезиктиңиз беле? Мындай суроо берсең, өзү келгендер барбы, жардам берет? Өзү келген бай адамдар болот. Болот, бирок өтө аз. Анан өзү келген бай адамдарды мен бир жылдары мен баягы башында айтпай кеттим окшойт да. Негизи баягы биздин фонд жарым жыл болуп тозулган менен, бирок мен кайрымдуулук иш менен балким почти жалпысынан 10 жылдан бери алектенем, тийип кач дегендейчи. Бир жылдар бир 5-6 жыл болуп калды го. Бир байкебиз телефон чалып, мен силердин ишиңерди көрдүм, ушундай иштерди кылып атсыңар, абдан сонун. Мен дагы ушундай иш кылайын, мага дагы таап бергиле, кайсы жерге ооз ачырайын, кайсы жерге жардам берейин деп бир иш кылганда, бир байке чындыгында баягы биринчи үлгүсүн көргөзүп, жасап, жакшы кылып койсоң, баягы кызыгып, мен дагы ушу соопка эгедер болсом, мен дагы ушу жакшы ишти кылсам, мен дагы ушу элден жылмаюу күтсөм, бата алсам деген баягы ашыгуу, атаандашуу болот. Бирок ошол жакта дагы атаандашуу менен дагы жүрөктөн кандай ниет менен кылгандагы бул бир гана Аллахка маалым болсо керек. Аллахка маалым, бирок көпчүлүгү 80-90% жүрөгү таза эле болуш керек. Мактанган адамдардыкы башка жакта. Балким 100% деп деле айта берсек жаңылбаган 100% десек да болот. Салам Марва телеканалы, ишиңиздерге ийгилик дейт. Чоң рахмат, сизге да ийгилик каалайбыз. Дайыма эле баардык адамдарга дагы ийгилик жылмайып жүрсүн дейчи. Анан кээ бир бай адамдар бар, ошол нерсени түшүнбөйт. Балким ага ошо фонд жактан маалымат же болбосо кеңеш же болбосо тренингтерди өтсө, атайын бай адамдарды чогултуп алып, балким алар кылайын дейт, бирок кандай кылам же болбосо мен билбейм дейт. Мына ошолорго мындайча айтканда мотивация берсе деген сунуштар. Туура, морс эме кылбайт, билбейт, түшүнбөйт, маани бербейт. Аларга биз себепкер болушубуз керек. Балким эргүү бериш керек аларга. Аларга бир мисалдарды көргөзүш керек. Балким тарыхтан мисал бериш керек. Ислам динибизде ушул нерсенин орду чоң экенин, айрыкча садака зекеттин маанилүүлүгү, садака тозоктон сактайт. Зекет менен сен эмеңди, малыңды сактайсың, парзыңды аткарасың деп көп мисалдарды берип жана түшүндүрүү иштерин жүрүш керек албетте. Аба туруп эле бир бай киши эмесинен уйкусунан тура калып эле кой, мен мынча бере калайын, минте калайын дебейт. Ал деген көрөт, байкайт, баам салат. Айрыкча даамын таттырып көрүш керек да. Мунун даамы бар, көбү байкабайт да. Муну сахабалар өздөрү даамын татып көргөн. Муну пайгамбарыбыз айткан да, эгерде силер кимде ким бир жакшы иш кылсаңар, ошону 10 эселеп берет деген да. Ошонун даамын таткан, чындыгында кээ бир бай колунда бар адамдарыбыз бар, даамын татып алган, берген сайын Алла бере берет. Берген сайын иши жүрө берет. Анан жанагындай өрт, суу, асмандан жерден келүүчү кырсыктар, ар кандай банкрот болуп калуу, ошогон нерсеге кабылбайт. Бул чындык нерсе да. Ошон үчүн баягы олуттуу карашыбыз керек, оюнчук эмес. Баягы Аллага түз карап, түз ниетте берсең, сөзсүз түрдө эки эселеп болот. Жакшы. Берген кол, баягы садака берсең, биринчи колуң, экинчи колуң билбегендей болсун деп да айтылат. Анан мен дагы бир мындай көз караш менен карап же ой жүгүртүп көргөндө деле, биринчи негизи адам жүрөккө динди бекем тутса, анан аркасынан байлык, бийлик аркасынан чуркап калат кул болуп. Адам өзү биринчи байлыкка, бийликке кул болсо, ага динди жүрөгүнө киргизиш дагы кыйыныраак болуп калат. Анан ошол биздин бир туугандарыбызга кеңеш анда бизден. Кээ бир адамдар бар, ошол колунда жок болушу мүмкүн, орто жашаган болушу мүмкүн. Ага негизи садака бериш маанилүү деле эмес, же болбосо важип деле эмес да. Бирок ошол байлардын таап аткан сообун кантип тапса болот?
мындайча айтканда сөзсүз эле акча котороюн десе анын акчасы жок. Мисалы өзүнүн үй бүлөсүн араң багат же орто багат. Ошол адамдар кантип бир кайрымдуулук иш кылса болот? Туура. Мен дана кесибиме ылайык суроо бердим. Анын түрлүү жооптору бар, түрлүү методика ыкмалары бар. Мына эң биринчи эле биз намаздан кийин субханалла деп 33 жолу, алхамдулилля деп 33тен тартабыз го. Ушуну пайгамбарыбыз өзү айтып кеткен. Байлар садака берип, ушунча сооп табат деп пайгамбарыбыз айтканда, кедейлер эме кылганда, баягы кызганыч иретинде, "Я Расулалла, биз кедейбиз, биз акча таба албайбыз, эмне кылабыз? Кантип байлардын алган сообун алабыз?" дегенде пайгамбарыбыз айткан, "Силер намаздан кийин 33 жолу Субханалла, 33 жолу Алхамдулилла, 33 жолу Аллаху Акбар деп ошондой зикир тарткыла, байлардын сообуна жетесиңер" деген да. Бул ыктыярдуу түрдө болгону менен соопко жетүү маанилүүлүгү бар. Анан убактысын садака кылса болот, кеңешин садака кылса болот, илимин садака кылса болот. Сөзсүз түрдө эле бир акчадан турбайт. Бирөөгө бир жакшы кеңеш берип кой, ол ополтодой сооп. Ошол эле дагы бир пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Кимде ким ушундай алтындан да кымбат, тоодой болгон садака берип, бирок жүрөгүндө эл көрсүн, эл айтсын, баланчанын баласы мына ушундай кылыптыр десе, ага курманын данигиндей дагы соопчулук жок. Ал эми кимде ким курманын данигиндей садака берсе, ал ошол алтындан дагы, тоодон дагы бийик болгон соопко болот деп айткан. Чындап эле сиз байке ишиңизге ийгилик, Аллах колдосун. Мен дайыма сизге окшогон адамдардан жардам алып турам. Аллахка шүгүр, сиздей адамдар көбөйө берсин дейт. Каалоо тилегиңиз үчүн чоң рахмат. Өзгөчө Аллахка да шүгүрлөр айтабыз. Бизди жер бетине жашатып, ушундай адамдар менен чогуу жүргөнүбүзгө жер дагы бекем турса керек. Биз болсо эфирибиздин соңуна жетип калды десем дагы бир смс билдирүү бар экен. Айкерим. Салам, менин саламым сиңдим Айназик 14 жашка толуп турат. Ага чын ден соолук, узак өмүр, кыргызды чыгаан кыздардан болуп чоңое берсин. Жана дагы сабакты жакшы окуп, чоң ийгиликтерге жетип жүрө бер деп демекчимин. Ата-энеңдин салиха кыздардын Бол дептир, Белиза дептир. Чоң рахмат. Коногубуз менен коштошуучу дагы учур келди. Эркин микрофон беребиз. Кыргыз элине каалоо тилек, же болбосо мотивация дагы берип салыңыз. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерге кайрымдуулукка өтө маани беришиңиздерди өтүнүп кетем. Себеби дегенде, бул ислам дининде өтө зор мааниге садака жана зекет. Зекет бул ислам дининде 5 парыздын бири. Андыктан ким бай деп эсептелген адам сөзсүз түрдө жылына бир жолу сөзсүз түрдө зекетин бериш керек. Садака деген ыктыярдуу түрдө, бирок кайсыл учурда кичине мүмкүнчүлүк болуп калганда, ары өтүп, бери өтүп, муктаж инсандарды эч качан унутта калтырбай сөз берип жүрүшүбүз керек. Себеби дегенде, Кыргыз Республикасында муктаж жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өтө арбын. Эң кедей мамлекеттердин катарына киргендиктен, бай адамдар өзүбүздүн боордош бир туугандарды эч качан унутта калтырбайлы. Жана биздин атап айткандай эле Кызыл өзгөрүш кайрымдуулук фонду деген бир айыл өкмөттүн тегерегинде түзүлгөн болсо, республикабыздын ичинде бардык айыл өкмөттөрдө дагы ушундай фонддор түзүлүшүн каалайт элем. Себеби дегенде, муну практикада жашап көрдүк, өтө пайдасы бар. Барыңыздарга ийгилик, амандык каалайм. Алтындай убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн, келип ушундай элге жакшы маалыматтарды берип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Дайым ушундай фонддор, колдоолор сиз тараптардан боло берсин. Эң жакшы айылыңыздардын деңгээлиндеги фонд Кыргызстандын деңгээлинде өсүп өнүксүн дейли. Биз болсо эфирибизди алдынгыдай улайбыз, дагы бир сюжетке кезек беребиз, андан кийин амандашабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар, кызыктын баары алда деп.